Бұл 1 май райондық сотын аймағын милициялар кіребеште текшеріп өткөзүү пунктында милициялар кайтарат. Андан тышкары аймактын бардыгы ичин, сыртынан жана соттук залдарда бардын тең сот аткаруучулар коопсуздугун камсыз кылабыз. Сот приставдардын негизги милдетине сот убагында соттун коопсуздугун камсыз кылуу, күбөлөрдүн жана ошондой эле бардык катышуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу биздин сот приставдардын биринчи милдети болуп эсептелет. Сот аткаруучу менен сот приставдардын кийген атайын бул формалары окшош, бирок биздики сот приставдары мындай төшкө тагылган жетондор болот, ошол менен айырмаланат. Жетондо бардыгын тең өзгөчө номерлери менен, айырмасы ошол. Кызматтык милдеттерде биздики ошол коопсуздукту камсыз кылуу, андан тышкары соттун мажбурлап алып келип берүү боюнча токтом чыгарган токтомун аткаруу биздин милдетибиз. Аткаруучулардыкы, алардыкы жумуштары башкача, алардын укуктары дагы көбүрөөк сот приставдарына караганда. Сот приставдары мажбурлап алып келүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна каршы сот департаментинин 16 январдагы 2019 жылкы номер 9 буйруктун негизинде мажбурлап алып келүү боюнча иштерди аткарабыз. Ал соттордун сотко келбей жаткан жанагы айыпталуучу же күбө болобу, жабырлануучу болобу, ошолор сотко келбей койгон учурларда сот бизге токтом чыгарып берет мажбурлап алып келүү боюнча. Анан биздин сот приставдары атайын каражаттарды тагынып, атайын автоунаа бар бизге берилген, ошолор менен барып туруп, даректерине барып издеп таап, мажбурлап алып келишет. Бул 1 май районунда абдан көп токтомдор түшөт. Ошонун түшкөн токтомдордун 80% толук аткарылат. Калган пайыздар бул ар кандай себептер менен ооруп калышат же болбосо чет мамлекеттерге чыгып кетишет. Ошондой бир убактарда эле келбей калбаса, калган 80%дан ашыгы толук аткарылат, мажбурлап алып келинет. Жакында эле болгон 2025 жылдын жаз баш чактарында бир күндө 380 кишиге токтом чыккан мажбурлап алып келүү боюнча. Ошонун Бишкек шаары жана башка региондордун баарынан биригип 200 кишини биз мажбурлап камсыз кылып бергенбиз мажбуриятында. Бул процесс убагында ар кандай окуялар болот. Кээ бир айыпталуучулар өздөрүнө кол салып жүргөн убактылар болот. Андай убактарда болгон. Биз алдын ала ошолорду коопсуздугун камсыз кылганбыз. Эгер мындай камеранын ичинен болгон андай учурлар өзүнө кол салып, муздаган аракет кылып, айыпталуучу өзүнө кол салган убактылар болгон. Ал учурларда ошол конвойлор кирип убактысында убагы менен колун кармап, суицид аткарганга жол беришкен жок. Сот отурумунда болот, сотко сыйлабастык көргөзгөн учурлар андай көп эле болот. Ошондо биз Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 442 беренинин негизинде биз аларды айыппулга тартабыз, 5000 сом айыппул салабыз. Ошол протокол түзүү боюнча бизге тапшырма берилгенден бери 1 май району 6 протокол түздүк. Ошонун жарымынан көбү уже штрафтарын төлөп, мамлекетке кошумча салышты. Төлөө электерин биз сот аткаруучуларга өткөзүп бердик. Сот приставдары атайын физикалык жактан даярдык көрүп турабыз. Экинчи күндөрү жана 4-чү күндөрү Динамо спорт комплексинде ошол жерде барып туруп атайын приемдорду үйрөнүп, кандай приемдорду аткарса болот, ошо машыгууларды өткөзүп турабыз. Жана жылына 2 жолу сот приставдары ошол физикалык жак, физкультура жагынан норматив тапшырып турабыз.